жан дүйнөнү толтуруу, жан дүйнөнү ыраазы кылуу ал материальный жактан эмес. Марат өлгөндөн кийин менин ошол өлүмгө болгон нерсем таптакыр өзгөрдү да. Мен ойлочумун, экөөбүз тең эле карып эле өлөбүз депчи. Даже мен Мараттан сурагам, эмне себептен ошондой болду? Мен кай жагыңан жаңылдым, эмне болду? Мүмкүн десем жок, эч кандай андай сенин жаңылууң жок, бул менин жаңылуум деди да. Атак даңктуулук сени менен кечинде сени менен эч нерсени бөлүшпөйт. Атак даңк ал сен көчөгө чыкканда, бир жерде жүргөндө, театрда барганда, кино көргөндө, ошондойдо сени менен көп эл болушу мүмкүн. А сен үйүңө келгенде жалгызсың. Кээде автобуста туруп мен адамдардын мындай көзүнөн бактылуу көз караштарды, жакшыларды издегим келет да, тапкым келет да. Азыр ошо Марат Козкеевдин тиги күйөө баласы десе, эми азыр сиз Эмилия Саналиевдин кайненесиз да болуп калды да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн менин маңдайымда кадырлуу, сыймыктуу, мен көптөн бери күткөн коногум келип отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айсалкын Кыйыкбаева. Саламатсызбы эжеке? Саламат. Алгач эле ушул ирети менен болсун деп бала чагыңыздан баштагым келет. Кайсыл жерден кызы болосуз? Канча бир туугансыз? Мен өзүм Чүйдүн кызымын. Кемин районунда, Чоң Кемин өрөөнүндө, Тегирменди айылында төрөлгөм. 89-жылы ошол бизде ал убакта Карл Маркс орто мектеби болчу, азыр Белек Солтоноев атындагы орто мектеп болуп калды. Өзүм 9 тууганмын, 6 кыз, 3 эркек. Ошол кыздардын үй бүлөмдө 7-чи баламын да, кызмын. Менден кийин бир сиңдим, анан иним бар. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндө үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Ошол мектепте эле жүргөндө ошо драм кружокторго катышчубуз. Эмнегедир ошол кино, театр ушул жака көп кызыкчумун. Театрда, мектептен ошо мен менен кошо кызыккан кыздар бар болчу класстын ичинде, ошолор менен кана эмесе кыздар, кана эмесе балдар деген ошо конкурстар өтчү. 8-мартка, 1-майга, анда Советтер Союзу болгондуктан пионерлердин туулган күнүн дагы, Владимир Ильич Лениндин туулган күнүн да аябай жакшы майрамдап, жакшы өткөрчүбүз. 7-ноябрь, 1-май, 9-май деп. Ошондо ошолордун баарына активдүү катышкан биздин класстын кыздар, балдары болчу да. Биздин класс жетекчи эжебиз орус тил адабиятынан берчи. Ошондуктан бизде ошондой мероприятиялер, класстык сааттар, майрамдарга даярдануу ар дайым орус тилинде өтчү. Биздин класс жетекчиси орус тилинен берген үчүн бизде ошол нерсеге даярдачу окшойт да, орус тилинен кичине кыйналышпасын деп. Ошол эжеме дагы абдан чоң ыраазычылык билдирем. Эми ал кишинин көзү өтүп кетти, жаны жаннатта болсун. Классташтарыбыз дагы аябай активный болчу. Биздин 3-4 кыз менен чогуу жүрчүбүз, ушул кыздар аябай активный болчубуз. Класстын кандай жумушу болсо, биз ошону жакшы аткарганга аракет кылчубуз. Чыгармачылыкка болгон шык ошо бала күнүңүздөн эле баштаган турбайбы? Ошол мектепте окуп жүргөндө ошол ойгондуу же ак канарыктан сууагат деп балким ата тегиңизде ошол? Жок. Даже мен ата тегимде эч ким комуз чертип ырдап антип миткен да киши болгон эмес. Даже мен атам, жети атам да артист чыккан эмес деп да чыккан. Каршы болгон. Анан кийин чыкпаса мен чыгам деп ошо кичине мындай көз карашыбыз башкача болгон да. Эми ал убакта деле ошо артист болот деген эмне деген дагы анча-мынча бир ушундай нерселер бар болчу. Бирок мен өзүм ошо келип тапшырып театральный училищеге өтүп кеткем. Ошол ата энеңиздин каршылыгын кантип жеңдиңиз, кантип ишендирдиңиз? Алар башка окууга деди, если ошол мен театральныйга өтпөй калсам, анда ошо силер айткан окууга барайын деди. Келип эле өтүп кеттиңиз. Кандай конкурс болду? Калыстар тобунда кимдер болду? Калыстар тобунда ал убакта Гүлшара Дулатова, народный артист отурду. Бобек Ибраев,
Галина Ибраевна, тоже училищенин директору. Бобек Ибраев ал убакта Кыргыз драма театрынын главный режиссеру болчу. Искендер Рыскулов тоже режиссер. Күмөндөр эмес, Күнболот Досунбаев байке. Дагы ким эле? Артисттерден бар болчу. Жаркын Балыкбаева. Ушулар алган экзаменди. Ошондо бизди курсубузду Бобек Ибраевич эметип калды. Курсту жетектеп калды. Бобек Ибраевичтин курсу болчу. Мен үчүн менин ошол театралдык жашоомо, өмүрүмө, жолума өтө чоң бир эмгегин кошкон ошол Бобек Ибраевич. Мен ушунчалык ыраазымын бул кишиге. Бул педагог, режиссер болчу. Түшүнбөй аткан нерсеңди ушундай эринбестен кандай суроо берсең да ошонун баарына жооп берүүгө аракет кылчу да. Эми ал убакта биз кичинекей болчубуз, эч нерсени билчү эмеспиз, ар кандай суроолорду көп берчүбүз. Агай теоретический мастерство актердон баардыгын өтүптүр, анан практикага өтчү да. Ушундай нерселерди аябай жакшы кылды. Менин ошо театрга болгон кызыгуумду ошол Бобек Ибраевич дагы аябай күчөттү да. Анан Имаш Эшимбеков бизге сабак берип калды, Ашыр Чокубаев сабак берди, Советбек Жумадылов сабак берди. Эң негизги сабактардан актерский мастерство менен речь, анан кийин көркөм окуу деген үчөө бул аябай бизге керек нерсе да, өмүр бою керек нерсе. Ошол мугалимдерим менин актерский мастерстводон Бобек Ибраевич, Замира Акылаева деген режиссер, ассистент болчу. Анан речьтен ким Жаркын Балыкбаева, худсловодан Имаш Эшимбеков берди. Бизге ушул кишилер аябай чоң жол түзүп берди десем болот. Айсалкын эже, баягы сиз бир ойноп жүргөн кезиңизде эле мен артист болушум керек экен, актриса болушум керек экен деп эле мындай ошондой ой пайда болуп калган жок да. Бирөөгө таасирлендиңиз, бир учурда ушул нерсе мага жагат экен деп баягы сездиңиз да, кайсыл учурда? Эмне ким болгуңар келет деген бир неме жаздырган эже бизге. Ошондо мен эмнегедир милиция болгум келет деп жаздым. Анан кийин ойлонуп отуруп туугандарыбыздын бир кызы, туугандарыбыздын бир чоң аталарыбыздын кызы стюардесса болуп, анан үйүнө келип, ошонун үйүнө конокко барып, анын сүрөтүн көрүп калып эле, анан стюардесса болом дей баштадым. Анан сен самолетко учуп эмне деп ар кайсын немете баштаганда эле мен Кыргызстан маданияты деген газета бар болчу. Ошол жака эмнегедир театрдан, кинодон жаңылыктар чыгып турчу да. Анан ошондо мен Бакен Кыдыкееваны көрдүм, Күмүшалиеваны көрдүм, эмени Манастын оолу Семетей деген, ошондо канчанчы жыл коюлганбы, 86-жыл коюлганбы, Кыргызстан маданияты, 86 жыл мен 8-9 класс болсом керек эле. Ошону көрүп, ошону окуп, анан кийин Экран деген журнал бар болчу, мен ошого жазылчумун постоянно. Кинонун немелери, жаңылыктары чыкчу. Анда российский кино, кыргыз фильмдин жаңылыктары чыгып турчу. Мен ошолордон таасирлендим го деп ойлойм да. Ушундай актриса болгум келет. Анда көбүнчө киного көп түшүнө бербептирмин, а театрды мен жакшы түшүндүм да. Ошол Кыргызстан маданиятынан түшүндүм. Дагы Ала тоо журналына жакшы аңгемелер, драма, пьесалар чыгып турчу, мен ошолорду көп окучумун. Сиз азыр баралыңызга жетип калганда мындай адам жыйынтык чыгарат го, ошондо балки мен жараткан маңдайыман өйүп койгон инсан болуп ушундай даражага жеттим дейсизби, же жасаган иш аракеттериңизденби, кандай жыйынтык чыгарасыз өзүңүз? Эми мен алдыма максат койдум да. Алдыма максат коюп, анан ошол максатка жетиш үчүн аракет кылдым да. Окудум, училищени, андан барып университетте окудум, Бишиналиеваны. Анан кийин ошондуктан бул Кудайдын дагы бир маңдайыңа жазган буйругу, анан кийин буйруктун аркасындагы эң чоң эмгек жатат да. Эмгек болбосо кантип эле мен актриса болом, же болсо мен журналистка болом, же мен бул болом деп жата бергенде болбойт. Алдыңа максат койдуңбу, кыймылдап кыялга жетиш керек да. Же болбосо ал кыял бойдон калып калмак меники деле. Аракет кылбасам. Мен ойлойм, бул чоң эмгек. Менин мугалимдеримдин мага койгон талабы, тиги мындай бир сага ишенебиз, сен ушуну жасайсың деген режиссерлордун бир ишеничи, анан менин мугалимдеримдин талабы болду болуш керек.
Калыстар тобунда отурган Залкар Добушалар сизге кандай кеп кеңештерин айтты? Артист болуш үчүн мындай бир гана талант деле жетиштүү же мындай фактура, харизма деп коет го ошолор? Ошол жерде өтүп кеткенден кийин училищага биз 170 бала тапшырдык. Ошонун ичинен 17 эле бала өттүк. Аябай катуу чоң конкурстор болгон. Анан кийин ошолга өткөндөн кийин бизге жакшылап түшүндүрүп айтты. Силер ойлогондой актриса, актер бул оңой кесип эмес. Бул өтө кыйын кесип. Бул маңдайыңардан териңер агып иштебесеңер эч нерсеге жетпейсиңер. Иштей эле бергиле. Эч кимге карабай иштегиле. Муну базга Дүйшөн Байдыбетов ага айтчу. Унчукпай эле иштей бер кызым деп айтчу да. Иштей бер, анан өзүнүн результатын бере берет Кудайым депчи. Анан кийин ошондуктан мен деле ойлойм, анан кийин менин башыман өткөндөн ойлойм да азыр. Бул эң кыйын жумуш. Андан көрө талаага барып чөп чапкан же кетмен чапкан оңоюраак болот да. Актрисалык, актерлук жумуш эң кыйын. Биринчиден актрисалар актриса болдук эле коюп жүрө беришпейт. Алардын дагы театрга чыккандан кийинки жашоо бар. Киного тартылгандан кийинки дагы жашоо бар. Кадимкидей эле элдер менен кошулган жашоо бар. Менде да кайын журт бар, төркүм бар. Анан аларга да той аш деген бар. Эми жашоонун быты бар да, мындайча айтканда, аякка дагы көңүл буруп туруш керек. Балдарыңа да көңүл бурушуң керек. Таң атпай туруп, если кечинде спектакльң болсо, кечинде саат 10дон 10го жери театрда кармалып кала турган болсоң, эртең менен таң атпай саат 6да туруп кечки тамакты даярдап салып, холодильникке салып коюп кетишиң керек да. Көрүүчүлөр элдер көбүнчө эле ойлойт го, артист болуп, актер, актриса болуп мындай жасанып алып эле, жакшынакай алып эле. Жок, андай эмес. Жасанып алып, жакшынакай болуп сахнага чыгасың, элге көрүнөсүң, элге өзүңдү бере турган нерсеңди бересиң, ойноп бересиң, адамдардын жан дүйнөсүнө кандайдыр бир жакшы азык бересиң. Анан кийин сахнадан чыгып, театрдан чыгып кеткенден кийин кадимкидей эле, элдикиндей эле жашоо башталат. Магазинге барыш керек, базарга барыш керек, эт алыш керек, муну алыш керек, аны алыш керек, үйдө жок калды, кызымдын мектебине барыш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек, төркүмгө да барыш керек, кайын журтка да барыш керек деген нерселер бар. Элдерге ошол образдарды жаратуу, ачып берүү, ишендирүү үчүн актрисада бул жагы толук болуш керек деп ойлойм да, же көр тиричилик бул жакта кайнап атса, анан образды жаратуу кыйынбы, кандай болот? Көр тиричиликке дагы өтө кирип кеткен жаман. Актриса көр тиричиликке аралашып кетсе, сахна калып калат да. Ошондуктан көр тиричиликтен да кичине өйдөрөөк туруш керек. Өтө кандайча айтканда, мындайча айтканда, кээ бир эми бар эми, кээ бир мен баардык эле ушундай бир материальный болуп кеткен дагы бизде адамдар бар да. Ошол материальный нерседен кичине өйдө турган дагы жакшы. Духовный нерсе керек да. Ошол духовный жакты кичине өстүргөнгө аракет кылыш керек. Сахна баары ошол нерсени жакшы көрөт. Ошол баягы 90-жылдары, 96-жылы мен театрга кирдим. Анан 2000-жыл, 2005-жыл, 2000 жылдар кыйын эле убакыт, кыйын эле жашоо болду да. Ошол убакта дагы ошо тияка кетип, бияка кетип калган актер, актрисалар болду, баягы бир нерселерди сатып, эми өмүр сүрүш керек болду да. Ошол убакта көп актер, актрисалар, көп дебейин, эми бирин-эки мен билгендерден ошолор мындай өзүн ошол жака кетирбейди деп ойлойм да. Соода тармакка аралашып жашаш керек болуп калды да. Анткени үй бүлөнү, бала бакыраны багыш керек болду да. Ал убакта бизге деле кыйын болду. Эми бизге деле ошол убакта жардам берип турган ата-энелерибиз болду. Бир айлык менен жашап калдык. Ал убакта кино вообще жок болчу. Кино дагы өзүн чогулта албай турган учур болчу. Биздин кыргыз фильм дагы эмне кыларын билбей, акча жок. Даже биздин мамлекетибизде акча жок, баары чачырап, баары бир нерсеге келе албай чачырап турган убак болду. Биздин театрга да ошол убакта көрүүчүлөр өтө аз келип калган убак болчу. Анан кийин баардыгы өзүнүн ордуна келип, өзүнүн убагына келе баштады. Ошол убакта актер, актриса дагы өзлөрүн көбүрөөк сахнага арнап, көбүрөөк киного арнап, көбүрөөк башка маданиятка, искусствого арнап, анан баягы акча кичине көтөрүлүп дегендей, эми шумдук көтөрүлүп, баягы биздин жашообуздан ашып ташып кеткен жери жок, бирок Кудайга шүгүр.
Кудайга шүгүр жакшы. Ошо буга чейин деле ушул чыгармачылык чөйрөдө инсандардан интервью алганда айтышчу да ушул нерсени, ошол 90-чу ушундай жылдары соодага аралашып, театрларга эл келбей, ремонттору жакшы болбой, ушундай болуп кеткен депчи. Анан ошол жактагы ишинин чыныгы фанаттары калдыбы, же болбосо мен байкадым сиздин үнүңүздөн эле мындай аябай кайраттуу айым экенсиз да, ушундай же ошол мүнөзүңүздүн кайраттуулугуңуздан ушул нерсенин баарын туруштук берип, анан чыгармачылыкта калдыңызбы дегим келет да. Ооба. Аял үчүн бул оор эле. Аял үчүн бул оор нерсе. Үйдө балаң бар, кайненең бар, күйөөң бар. Эртең менен кетип барат, кечки тамакты ойлойсуң, эмне жешет. Мен кечке жумушта жүрүп алсам кандай болот? Ошону күйөөң деле ойлойт. Эртең менен туруп болгон нерсени жасап, тамакты жасап, холодильникке салып кетесиң. Эртең менен эрте туруп, кийимдерин даярдап, баардык нерсени жасайсың. Ошондой болуш керек болду да. Антпесе эми кандай болот? Ал убакта мен кайненем да иштечү, Марат да иштечү, мен да иштечүмүн. Анан жалгыз баланы садикке алып барып коюп, анан кайра келип, ушундай немелер болду да. Кайраттуу болбогонго мындай мүмкүн эмес болчу да. Жашоо өзү ошондой нерсеге кайраттуу кылып, ошол сыноодон өткөзүп, ошол аркаңды караганда кээде мен коркуп да кетем. Неужели ушунчалык кыйын болчумун депчи. Анан кийин азыр уже Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ошол нерсенин баары өз ордуна келди. Эми азыр театр, кино, үй, кызым чоңойду, бир кызым өзүнүн ордун тапты, жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бардык ордунда. Балкып, эч нерседен камсанабай жашай турган учур келди. Анткени бир убакта ошонун баарын жазап, ошол сыноодон өтүп, ошол фундаменттин баарын түптөп койгон мезгил болду. Андай ар бир адам башында болот. Мен ойлобойм, что баары эле башынан эле жыргап эле, май сүткө калкып эле жашап жүрө беришет. Андай болбойт. Бир күнү май сүт дагы түгөнөт. Ошол нерсенин, ошол мээнеттин, ошол кыйынчылыктын жаш кезинде өтүп кеткени жакшы. Ошол актер актрисалар айтып калат го, бир образды жаратыш үчүн ошол каарманды изилдеп, 1 ай жүрдүм, 2 ай жүрдүм депчи. Сизде кандай болот бул жаатта? Ал театрда. Ошол образ менен жашадым. Ал театрда болот. Если ушунчалык чоң бир спектакльди башынан аягына жери этапный роль болсо, көтөрүп, ошонун башынан аягына жери сүйрөп кете турган роль болсо, адам ошоликини изилдеш керек. Ошол кимдин кызы эле, анан эмне болду эле, ал деле ал чыгармада жазылган. Анан кандай болду эле, эмне үчүн мындай болуп калды, эмне себептен бул жаман болуп калды, жакшы эле эмес беле деп өзүңдүн каарманыңды кээде актаганга аракет кыласың. Жаман каарманды ойноп атсаң, жакшы каарманды ойноп атсаң, эмне себептен бул мынчалык жакшы? Значит, демек, нар жагында бир адамды мындай бир жамандыктан үмүттүн таптакыр үзүп койбогон адам баары бир ичинде, жан дүйнөсүндө жумшак болот да. Жумшак болот. Жаман адамды көрүп турса дагы эмне себептен жаман болуп калгандыгын изилдейт да. Негизи эле адам ошондой болуш керек. Көчөдө жатып калган адам эмне себептен жаман, эмнеге жатып калды да, ал өзүнүн бир тагдырын өткөзүп атат башынан. Бирок ошого бир себеп бар да. Ал жүгүрүп келип эле үйүнөн чыгып келип эле жатып алган жок да. Үйүнөн чыгып кеткенге да бир себеп болду. Көчөдө калып калганга да бир себеп болду. Ошентип кайыр сурап калганга дагы бир себеп болду. Ошондуктан биз аларды жаман көрүп, коомдон тышкары чыгарып, сен адам эмессиң деп тээп таштаганга эч акыбыз жок. Алар дагы адам, алар дагы Кудай жараткан. Алар дагы өзүнүн тагдырын, ошондой тагдырды башынан өткөзүш керек болчу, значит, өткөзүп атат. Сиз ушундай изилденген образыңыз кайсы болду? Театрда ушундай жашап көрүп, ошону анан элге баягы чагылдырып, өзүңүздөн өткөрүп тартып алган. Эми менде театрда көп эле жакшы эле башынан өткөргөн жакшы эле образдар болду. Мен ошо Тумарханышаны ойногондо көбүрөөк ойлондум, көбүрөөк кыйналдым. Анткени Тумарханышанын тагдыры дагы менин оюмча өтө татаал тагдыр болду. Бала кезинен атасы эркек баладай кылып өстүрдү. 4 жашынан атка мингизип, жаа атканды үйрөтүп өстүргөн. Аны изилдедим. Тумарханыша Томирис боюнча аябай көп булактардан окуганга аракет кылдым. Бул каяктан чыккан деп аны да окуганга аракет кылдым. Бирок өтө эле аз маалымат бар бул тарыхый инсан жөнүндө. Бул чоңоюп атасынын оюн аткарыш үчүн атасы Ти деген
балага кишиге тийди. Ал деле жаман эмес болчу. Ошол баягы өзүнүн чек арасын сактап калыш үчүн ал дагы өзүнүн кошуна ханга Рустам дегенге тийгизди. Бирок Рустамды эмнегедир сүйгөн жок, кайра өзүнүн армиясынын ичиндеги Бактияр деген өзүнүн аскер башчысын жакшы көрүп калды. Ошондуктан мунун да тагдыры өтө татаал болду. Бул дагы именно атасынын баягы мамлекетти сактап калыш үчүн бир адам менен жашады. Өзүнүн жан дүйнөсүнүн мындай бир өзүн кандай дейт, өзүн бактылуу кылыш үчүн тиги адам менен да жашады. И ал адам да балалуу болду, бирок Рустамдын баласы болуп чоңойду. Бул бир мындай бир чиелеш тагдыр болду да. Татаал тагдыр болду, бирок акырында Бактияры чыккынчылык кылып кетти. Бул дагы бул үчүн чоң сокку болду. Чоң, что көзүң көрүп, жүрөгүң сүйүп турган адамдын баары эле жакшы эмес. А сени сүйгөн адам сени үчүн түбөлүккө мындай чын эле берилип, сен үчүн өлдү деген нерсени бул кийин түшүндү да, Бактияр чыккынчылык кылып кеткенден кийин түшүндү. Ошондуктан бул нерсени баштан өткөрүп, анан кийин ошол образга кирип, мен үчүн ошол Томиристи, Тумархан Шанынын немесин жаратыш өтө кыйын болду. Мен азыр ал спектакльден кичине эметтим, мындай менин жашым өтүп баратат. Кааласаңар башкаңар алып ойногула. Канча жыл ойнодуңуз ал? Бир 5 жылдай ойнолду окшойт. 5 жыл, 4 жыл ойнолду. Ошондуктан актриса да убагы келгенде билиш керек, что жашым өтүп баратат. Ролду алгыла кыздар. Кимгер кааласаңар, кимгер эр жүрөк болсоңор, давай чыгарам десеңер, чыгаргыла, мен жардам берем деп акырын өткөзүп бериш керек. Айсалкын эже, мага ошол нерсе кызык да, мындай спектакльда ролдорду режиссер бөлүп берет да, сен ошол режиссер көрөт да актрисаны ушул ролду жарата алат деп ишенип, анан ошондой берет да, ар бирине бөлүп берет. Анан мисалы үчүн бирөөнө экинчи мындай образ берилип калат, анан актрисалар арасында мындай аттиң, мен ушуну ойносом, тигиден да жакшы ойнойт элем деген аттиң калып калбайбы көкүрөктө? Эми кээ бир актрисаларда ушуну ойносом жакшы болот эле деген кыял болушу мүмкүн. А бирок келип, мен сенден дагы жакшы ойнойм, мага ушуну бер деп антип эч ким айтпайт. Эми ал этикага жатпайт. Тилектештик турбайбы? Ооба. Менде мисалы үчүн экинчи состав болот, сөзсүз. Кээде бир состав менен ойноп каласың. Бир состав менен ойногондо ошондо айтасың, ушу режиссер менен сүйлөшөсүң, режиссеру жок болсо ассистент менен сүйлөшөсүң. Ушу мен жашым өтүп баратат, кыздардан ылайыктуусун карап, экинчи состав кылып бергиле. Мен дагы мен бөлөк ролго өтө берейин, жаштарды жаштар ойносун деген эле нерсе болот. Анан кандай десем, бир здоровый тирешүү болуш керек да. Баягы давай ушуну чыгарабыз деген партнерский нерсе болуш керек. Давай сахнада ойноп аткан партнеруң менен экөөң бири-бириңе жардам берип ойногон жакшы да. Бири-бириңди сүйрөп, бири-бириңди мындай көтөрүп ойногон жакшы. Ошондой актерлор бар. Кээде эми сүйрөлүп калган дагы актерлор бар. Кээде экөөң бири-бириңди жиреп ошентип кеткенде ушундай бир эргүү пайда болот. Ошону менен жакшы бир роль, жакшы образ, жакшы картина жаралат да. Ошондуктан ойлойм мен актерлордун, актрисалардын ортосунда тирешүү болот, бирок алар здоровый болуш керек. Жаман эмес, зависть эмес, ичи күйдүлүк эмес, жакшы тилекте болуш керек да. Журналдардан, мурдагы ошо улуу инсандардын эскерүүлөрүн эстегенде, мурдагы сиздерге чейинки муун ошондой бир бири-бирине көрө албастыкпы же атаандаштуу болгондорун жазып калгандарын окуганмын да. Эскерүүлөрдөн, драматургтардын, азыркы сиздердин театрда абал кандай, баарыңыздар бири-бириңиздерге ынаксыздарбы, жакынсыздарбы? Кандай десем, мүмкүн ошол убакта ошондой болгондур. Бирок азыр менин биз иштеп аткан театрда антип эле келип, сен момдайсың, анан сен андайсың деп андай нерсе жок. Ишинди иштеп атасыңбы, ролуңду чыгарып атасыңбы? Азыр көп эле мындай бирөөнүн жашоосуна кирип кетип, бирөөнүн жашоосу менен бирөөнүн жашоосунун иши менен иши жок го. Ошо сыяктуу эле мен жумушка барам, ролумду ойнойм, партнерлорум менен ойнойм, жакшы саналаштарым менен
чай ичем, отурам, анан кийин деле биздин эжелерибиз деле келип эле андай жаман нерселерди деле көп сүйлөй бербейт. Жакшынакай каалоо тилектерин айтып, белектери болсо берип, премьераларда кетет. Биз деле эжелерди ошо премьераларында куттуктап, белектерибизди берип, ортодо жакшы ынтымак нерсе бар. Мүмкүн ошол убакта ошондой болгондур. Бирок бизде азыр театрда жакшынакай атмосфера. Жана артка кайта турган болсок, атаңыз баягы артист болгонго каршы болгон турбайбы? Анан кайсыл учурда ошо сиздин талантыңызга ынанып, баа берип, сизге мындай батасын берди эле, ошону эстеп өтсөңүз? Биз театр менен Турусбек Жумалиев биздин айылдан болот да, арка Кайыңдыдан. Азыр эл артисти болду. Ошол киши заслуга алганда бир группа болуп ошо театрга барып, биздин мектепке барып, жакшы концерт, анан кийин отрывоктордон коюп бергенбиз. Ошондо атам эмнегедир бирдеме болуп бара албай, апам барып калган. Мугалимдерим, ал убакта мугалимдерим дагы тирүү болчу, көбү мени окуткан. Анан Кайыңдыда дагы ошондой концерт бергенбиз. Ошондо апам айтып келип, анан атам анан башыман сылап, молодец, мен элден жакшы нерселерди уктум, айтып келишти, апаң да айтып келди, мен ыраазымын сага балам. Сен өзүң каалаган кесибиңге жетипсиң, эми ошо күйөөң менен жакшы мындай жакшы ынтымактуу оокат да кылып, кызматыңарды да кылып атсыңар, ошондой боло бергиле деди. Анан мен дагы деп койдум. Анан эми атам менен апам экөө тең азыр өтүп кетти, менин бул нерселеримди көрбөй калды да. Сиз аттын кыласызбы? Албетте аттын кылам. Албетте. Азыр болсо, азыр ошо кинолорумду көрсө, азыр ошол театрдагы менин чыгарган ролдорумду көрсө, апам келип бир кайсыны көрүп кеткиле? Атаке Баатырды көрүп кеткен, ошондо да айтып барыптыр, ошондо жакшы роль чыгарыптыр деп. Анан ошондо дагы ыраазы болгон. Азыркы немени көрсө, азыркы менин сыйымды көрсө жакшы болот эле деп аттым. Ошондо атаңыз сиз жараткан роль бирөөсүн да көргөн эмеспи? Телевизорлордон көрүп калды, телевизордон көрдүм деди. Спектакльдерден көрүп калды. Кино ал убакта анча жакшы өлүп баяткан, ошондуктан кинону көрбөгөнгө жетишпей калды окшойт. Жана эме болуп айтып калбадыңызбы, ошол чыгармачыл адамдар материалдык нерседен кичине өйдөрөөк болуш керек депчи? Духовность биринчи коюш керек. Анан бирок мындай артисттерибизди да билебиз да, ошол өмүр бою жатаканада жашагандар бар да, баягы балким материалдык нерсеге анча маани бербей, ошол өмүр бою мындай жатаканада жашап калган балы. Эмне себептен андай болот? Чыгармачылык деп эле жүрүп анан? Жок, чыгармачылык деп эле жүрө берген эмес. Эми чыгармачылык деп өмүрүн театрга арнаганда бар бизде азыр. Ошо бизде дагы азыр мына балдар үйлөрү жок, ошо бир комнаты тиги мындай хоздвор деп коебуз. Театрдын хоздвору бар да, ошол жакта жашаган балдар бар. Алар мындай акчанын аркасынан кууп кеткен жок да. Именно айлыкка жашап атат. Аялы дагы, өзү дагы бюджеттен айлыкка жашап атышат. Киного тартылып атышат. Бирок даже могуруки ипотечный эмеге туралы десе, кезекке государственный ипотека, государственный ипотекага кезекке туралы десе, ошол жака айлыгы жетпей атат. Айлыгы жетпей атат да. Ошондуктан ошол биздин маданият кызматкерлеринин айлыктарын ошо ипотекага жеткидей кылып көтөрүп койсо, анда эч кимден эчтеке сурабай эле ошол эки ипотекадагы үйдү алып, айлыгынын жарымын ошол жака берип эле үйлүү болуп жашай беришмек. Эми ар кандай ситуацияда жашап атышат азыр. Мен таптакыр эле көчөдө калды деп айтпайм, бирок жардамга муктаждар дагы бар. Жардамга муктаждар, айлыкта жашап аткандар бар. Жүгүрүп тияка барып сабак берет. Ошол эле балдар бир эле актер эмес, училищеда, университетте да сабак берген балдар бар. Бир күндө шаардын бул бурчуна барып, тиги бурчуна барып, анан театрга келип кечинде спектакль ойноп, анан кечинде үйүнө барып жатып калгандар бар да. Ушундай жаштардан ушундай фанаттар дагы барбы азыр? Бар азыр. Анткени азыр баягы материалдык нерсе өйдөгө чыгып кетти го. Биздин театрга кирет, жаш балдар кирет. Бирок баягы айлыкты көрүп, айлыкка кармалып, анткени театрда деген бир спектакль чыгарда бир эле жагы 2,5 ай иштеш керек да. Эртең менен барып кечинде кетип, эртең менен барып кечинде кетип, ошондо көп жаш артисттердин кинолору калып калат. Тиякта бир дагы акча таба турган жумуштар калып калат. Анан чыгып кетишет. Чыгып кеткендер да бар. А бизде именно фанат болуп, жармашып, жок театрсыз жашай албайм, театрдын сахнасыз жашай албайм деген артисттер иштеп атат. Ошол айлыкка иштеп атышат.
сиз бул жумуштан башка жумуш кылып көрдүңүзбү жашооңузда? Анткени баягы чыгармачылыкта аралашкандан кийин башка нерсени адам кыла албай калат. Мен өзүмдү наурасы башка депчи. Мен өзүмдү башка нерсеге элестете албайм. Мен дагы биздин театрдын алдында театральный училище бар. Ошол жакта сабак берем. Ошо канча жыл болуп калды, 7-8 жыл болуп калды. Башка жумушта иштеп көргөн жокмун. Киного тартылам. Театрда, училищеде сабак берем, өзүм театрымда иштейм. Менин колумдан ушул нерсе келет экен. Анан мен тиге албайм. Мындай Швеяга барып иштей албайм. Вообще такыр эле түшүнүгүм жок ал жөнүндө. Менин сиңдим шумдук тигет. Үйүндө машинеси да бар, тигиниси да бар, мунусу да бар, баарын тигет. А меники андай талантым жок экен. Мен төшөк да тиге албайм, шырдак да шырый албайм. Эчтеке ою дагы мынта албайм. Менде андай такыр андай талант жок. Мен китеп окуйм. Мен көп китеп окуйм. Көп башка нерселерге кызыгам, бирок именно ошо тиккенге, анан көп убактымды тамак жасаганга да коротпойм. Тамак жасап коем, конечно, эми баягы. Кээде такыр кеч болуп калганда көчөдөн тамак ичип келгенге же көчөдөн алып келгенге туура келет. Үйдүн ичиндеги жумуштарды кыла берем. Если бир күн кечке бош болсо, мен үйдүн ичинде жумушумду кылып жүрө берем. Жөн эле жалдырап жата албайм. Жок дегенде китеп окуп жатышым керек да. Сиз өзүңүз буга чейин дайыма интервьюларда айтып келебиз, көрүүчүлөрүм аялдар болгондуктан мындай изденип бир нерсени ошо келген коноктон өзүнө сабак катары алгысы келет да, ой пикирлерин ошондой таризде баягы калтырып кетишет комментарийге. Анан сиз өзүңүздү бактылуу аялмын деп айта аласызбы, толук кандуу? Негизи эле бактылуу аял болуш үчүн эмнелер керек экен? Сөзсүз анын жанында жан шериги болуш керек бекен, жумушу болуш керек бекен, бала чакасы менен чогуу жашаш керек бекен, келин алып келини чай кылыш керек бекен, кандай болуш керек экен? Эми ар бир аял бакытты ар башкача түшүнөт. Аял эмес эле адам баласы бакытты ар башкача түшүнөт. Менин эң бактылуу болгон учурум мен актриса болгонум. Анткени мен өзүм кыялыма жеттим да. Максатыма жеттим. Анан кийин мен үй бүлөлүү болдум. Анда дагы менин күйөөм актер болушун мен каалаган эмесмин. Менин күйөөм военный киши болуш керек же летчик болуш керек дечимин да. Анан кийин мен келгенден кийин түшүндүм да. Анда алар мени актриса кылбайт экенин түшүндүм да. Ошондуктан менин күйөөм актер болушун мен өзүм деле кааладым. Анан мен актерге күйөөгө чыктым, кыздуу болдум, анда да бактылуу болдум. Театрда иштеп калдым, анда да бактылуу болдум. Адам өмүр бою эле момундай тизип койгон шурудай эле бактылуу болуп жашай бербейт да. Анда жашоонун кызыгы болбой калат. Бактылуу жашоо жок, бактылуу мүнөттөр бар деген сааттар бар, күндөр, жылдар, айлар болушу мүмкүн. Анан кийин бактылуулук бул сенин жан дүйнөңдүн ошол мындай бир бардык нерсеге ыраазы болуп туруш. Тынчтыгы. Бардык нерсеге ыраазы болуп туруш. Благодарный болуп турасың го, Кудайыма шүгүр, мына азыр дагы мына бир жерде отуруп мен ыраазымын, что табияттын ортосунда туруп аккан суунун жээгинде турганда да адам өзүн бактылуу сезет. Мындай бир токойдун ичинде басып баратканда да адам өзүн бактылуу сезиш керек. Ыраазы болуп жашаш керек адам. Ыраазы болуш керек. Сөзсүз эле келин менен жашап, анан келинине чай куйдуруп коюп, кээ бир адам ошону бактылуу деп ойлойт. Кээ бир адам ошондон бакыт табат. Кээ бир адам ошо неберелери менен жашагандан бакыт табат. Кээ бир адам өзүнчө жалгыз жашагандан бакыт табат. Бакыт деген ар кандай, бакыт бир эле көз карашта бакыт болушу мүмкүн эмес. Ошондон бир аялдын бактысы, бирок баласы, албетте балдарынын бактылуу жашап аткандагысы, небере чөбөрөлөрү ошол үйүндө ызы чуу болуп, эртең менен туруп балдарына, неберелерине тамак жасап, ошентип берген, бул дагы бакыт. Эмнеге бакыт эмес? Сиз айтып атпайсызбы, шүгүрчүлүк келтирүү депчи, анан ыраазы болуу деп. Бирок ошол нерсеге ынанып жетүү дагы бир көп жолду басып өтөт болуш керек. Анткени адам туруп эле азыр мына мен ушуга ыраазымын деп коет сыртынан, бирок бул жактан ошону туя билиш керек дейт. Ошондуктан ошол жан дүйнөң ыраазы болуш керек да. Оозуң менен айтып көп нерсени айтабыз да ооз менен. Жан дүйнөнү толтуруу, жан дүйнөнү ыраазы кылуу, ал
материальный жактан эмес. Үйүң турат, машинаң турат, заңгыраган үйүң турат. Если ошондо дагы ошондо атак даңкың бар, ошондо дагы жан дүйнөң бир нерсени издеп, жарты болуп, өзүң ыраазы болбой, эмнени издеп атам, эмне болуп атам деген суроо берилип атса, демек сенин жан дүйнөңө ошол элекилердин кереги жок, башка нерсени издеп атасың да, башка нерсе. Сиз ушундай жолду басып өттүңүзбү Айсалкын эже? Кайсыл учурда ыраазычылыкка келдиңиз, тундуңуз, ошону түшүндүңүз, бактылуулук ыраазычылыкта экенин? Кайсыл учурда? Бул дагы жаш кезинде келе койбойт. Жаш кезинде баягы көп муну кылышым керек, аны кылышым керек, муну алышыбыз керек, аны алышыбыз керек деп биз деле материальный жакка көп көңүл буруп жүрө бересиң. Бирок азыр могуреки кандайдыр бир учур болот окшойт да, баягы акыл токтотуп калган учур, бир 40-ка чыгайын деп, 35-тен өтүп 40-ка чыгайын деп калган учурда уже ойлоно баштайсың да, мага ушул көп нерсени ойлоносуң. Мага ушул керекпи? Же болбосо бир шуба кийип, шуба алышым керек эле, эмнеге менин оркого шубам жок деп да кайгырган учурум болгон мен деле. Анан аны алып алганда кийин бактылуу болуп 3 күн кийип жүрүп, анан кийин кайра эле бул жак бош, эмнеге мен ушул шубаны кийип жүрсөм деле мен жакшы боло албай атам, өзүмдү жакшы сезбей атам. Эмне керек мага дагы деп баягы издене бересиң да. Ошондо мындай бир менин жашоомдо жолуккан адамдар менен дагы сүйлөшүп, ошол менин жашоомдо жолуккан бир жакшы эже менен сүйлөшүп отуруп, анан ошол киши айтты да, жан дүйнөңдү андай материальный нерсе менен толтура албайсың Айсалкын. Жан дүйнөң башка нерсени сурап атабы, ошону бер. Ар бир турган таңыңда Кудайга ыраазы болуп жаша, шүгүрчүлүк келтирип жаша. Ал орусча сүйлөгөн айымда, ошондуктан поблагодари Бога деп көп айтат да. Вот поблагодари, кичинекей нерсе үчүн дагы шүгүрчүлүк кылып жашаганың. Ошондо жакшы нерселер келет сага. Ошондо сен ыраазы болосуң баарына. Сенин жан дүйнөң ошол нерсеге муктаж болуп турат азыр депчи. Ошондуктан мен ошол эжеге ушунчалык ыраазы болом. Ошол жакты мага, ошол жолду ачып койгонуна. Андан кийинки нерсени мен өзүм таап, өзүм алып, өзүм издеп, жан дүйнөмө жакшы керектүү нерселер менен кете берем да. Ошол эле мен Айжан Акылбекова менен көп сүйлөшөм. Мен өзүмдүн суроолорума Айжандан жооп алам. Кандай суроо болсо дагы. Бизди көрүп отурган баардык көрүүчүлөр эмес, айрымдары мындай, эгер ал адам бактылуу болсо, бай болсо, атак даңктуу болсо, бай болсо, демек бул толук кандуу бактылуу деп ойлошу мүмкүн. Демек андай эмес. Андай эмес. Атак даңктуулук сени менен кечинде сени менен эч нерсени бөлүшпөйт. Атак даңк ал сен көчөгө чыкканда, бир жерде жүргөндө, театрда барганда, кино көргөндө, ошондойдо сени менен көп эл болушу мүмкүн. А сен үйүңө келгенде жалгызсың. Сенин атак даңкың сени менен кошо келип түн ичинде сени менен кошо аңгемелешип отурбайт. Сени менен маңдайыңа сылап өппөйт. Ошондуктан мен кандай десем, мен деле бир адам келип менин жаныма отуруп эле маңдайыма сылап өпүп мени тиги аяй беришин каалабайм. Бирок жан дүйнөңдө ошол бир Кудайдын бир нерсеси жашаса, демек сен жалгыз эмессиң. Адам өзү негизи жалгыз эмес. Мындай карап келгенде эле жалгыз эмес. Атактуулук, даңктуулук, анан кийин ошол бир кийим, анан машина, анан булардын баары бул материальный нерселер да. А сен ошонун баарын, мен ойлойм, ал өлгөндө алып кетпейсиң сен. Өлгөндө бул могу жарык жерде, могу жер планетасында ким менен, эмне менен дем алып, ким менен жүрсөң, жакшы нерсе менен жүрсөң, тияка да жакшы нерсе менен кетесиң деп ойлойм да. Анан жаман нерсеге слушать этип, ичип, чычып, анан кийин дагы калп айтып, элдерди алдап, анан кийин өзүңдүн ошол положенияңан пайдаланып көп нерсени жасап жүрсөң, анда өлгөндө ошол нерсеге кетет. Сага окшогон нерселер алып кетет да. Ошолор. Мен ойлойм, мен жарык эле жака барат болушум керек. Сезесиз? Сезем.
баягы үйүндө баласын карап декретте болуп турушу мүмкүн. Анан азыр бир депрессия, стресс деген сөздөр аябай мындай жайылып кетти го. Ошондой нерседе туш болуп турган айымдарга кандай кеп кеңеш бересиз? Үйүндө отурса азыр бала менен ал деле убактылуу да. Убактылуу нерсеге сабырдуу болуш керек. Сабыр болуш керек. Убактылуу нерсеге сабырдуу болуш керек. Балаң чоңойот, ал кичинекей болуп кайра артка кетпейт, ал чоңоюп эле кете берет да. Ошондуктан балаңды да тыңыраак карап, үйүңдү да тыңыраак жыйнап, тамакты да жасап, күйөөңдү жаркылдап тосуп алганга. Буга көп болсо бир 2 жыл керек. 3-чү жылы уже садикке бересиң. Анан кийин өзүңдүн жумушуңду кыла баштайсың. Бала менен отуруу дагы бакыт. Анткени ал чоңоюп эле кете берет, балаң кайра кичинекей болбойт да. Анын кичинекей кезин чоңоюп атканын, жөргөлөгөнүн, басканын, биринчи тиши чыкканын, ата деп, апа деп айтканын баарын көрүшүң керек да. Анын баарын депрессияга салып алганда анда төрөбөй койсун. Мен төрөгөндө депрессияга түшөм дегендер төрөбөй койсун да. Ооба, төрөгөндө кыйын, баланы багыш керек. Бала ыйлайт, бала түн ичинде ыйлайт, бала ооруйт. Анын баарына сабырдуу болуп керек. Анын баары өтүп кетчү нерсе. Жабышып калып калбайт. Өтүп кетет. Өтүп кетет, сабырдуу болоюн деш керек. Анан жаркылдап эле жакшынакай оокатын кылыш керек. Мен ойлойм, мындай убакта эркектер дагы кичине жардам бериш керек сөзсүз. Баягы дородовой, послеродовой депрессия деп коет эми. Андайын деле билген эмеспиз биз, чын айтканда. Жакшынакай болуп эле, жаркылдап эле, оокатыбызды кылып эле, келгенде тамагын жасап коеюн, киримди ал убакта дагы памперстен көп чыга элек учурболчу. Аны алганга деле биздин өтө көп тыйыныбыз деле жок болчу. Ошондуктан жакшынакай болуп эле, тыпылдап, жал аягыбызды жууп, шымын жууп, киринтип, чачын алып, баардыгын мен өзүм жасаганга аракет кылчумун. Мен ойлойм, ошол убакта ошондой бир жаман нерсеге берилип кетпей, депрессия болдум деп темселеп төркүнүмө кетип калбай, жакшынакай болуп эле, жашап эле, сабырдуу болуп эле, жашап эле, ошол убак өтүп кетти. Анан балаң чоңойот, балдарың чоңойот, анан жакшы нерсе келе баштайт. Ошо балдар чоңойгондо тескерисинче кичинекей кезин сагынат экенсиң. Кичинекей кезде сагына баштайсың. Ошондуктан ошонун чоңоюп аткан процессти көрүш керек да. Бала деген эмне? Бала көзгө көрүнгөндөн баштап эле чоңое баштайт. Күндөн жумалап чоңоет го. Айлап чоңоет. Бир айда башкача болуп калат. Айсалкын эже, сиздин 2 кызыңыз бар экенин билебиз. Анан кыз тарбиялоо сиз үчүн кандай болду? Кыз тарбиялоо кандай болот? Эми башынан эле тарбиялап баштайсың. Тем более сени Марат Козыкеевдин кызы дейт, антпей жүр, минтпей жүр. Буларга 2 эсе кыйын болот экен балдарга. Анан эле сенин атаң актер, апаң актриса, а эмнеге деген ушундай буларга да өтө кыйын нерсе болот экен да. Анан баягы сенин апаң актриса, сага анткенге болбойт деген дагы мектепте дагы тыюулар болот да. Сен апаңды ойло, атаңды ойло. Антип тентек кылганга болбойт. Эми бала деген бала да кээде тентек да кылып коет да. Аларга тыюулар көп болот биздин балдарга. Тыюу нерсе көп болот. Антпейдин сен эртең эле азыр телефон деген толтура, минтип тартып алса, баланчанын кызы экен деп айтат деген тыюулар болот. Мен кыздарымды строгий эле тарбияладым. Атасы жакшы көрүп, мындай бошураак кылып, каалагандай кылчу, а мен жактан кичине катуураак кармакчымын. Бир инсандын ошо айымды айтканда, ошо балдарымды катуу тарбиялап коюп турмун, кийин өкүнүп калдым депчи. Сизде андай учур болгон жокпу? Жок, мен өтө катуу тим эле андай эмесмин. Мен баланын, мен всегда айтам, чыныңды айтсаң урушпайм. Мен түшүнгөнгө аракет кылам. Түшүнгөнгө аракет кылам. Мен бакырып, өкүрүп, анан андай эми антип деле урушкан учур болду, конечно, болбой койбойт экен. Бирок мындай түшүнгөнгө аракет кылып. Азыркы жаштарда башкача да, бизде эмес да. Бизде го апабыз, атабыз кандай кылса ошондой кылып, биз эми оокат менен өстүк да. Мен кезүү келгенде кой кайтарган учурум болгон талаада. Ошо талаада да кой кайтарып жүрүп, мен аябай скучный болуп кеткенде мындай, эми кечки талаада кой кайтарасың да, кезек келип калат. Анткени байкем экөө тең армияга кетип калды, анан эжем экөөбүз кайтарчубуз. Экөөбүз эле калып калдык. Атамдар жумушка кетет, чоң апам үйдө, эртең менен тамак ашыбызды салып алып, кой кайтарган талаага кетебиз.
Анан ошондо дагы аябай эжем китепти көп окучу, ал китеп окуп тиги тоонун башында отура берет. Мен болсо койду, итим бар болчу, аябай жакшы күчүгүм бар болчу. Ошол күчүгүмдү эчитип алып анан койду тетегине кайрып, анан ошол койлорго дагы бир нерсени айтып берип ошол жерден. Койлорго ар кандай ырларды окуп берип, жайылып эле жүргөн койлорго мен ошону зритель деп эстетсем керек да азыр. Анан өзүм кол чаап, анан кийин итим менен күрөшүп, итимди жүгүргөн бойдон эжеме ошентип отура берген жакчы, а мага жүгүрүп жүргөн жакчы да ошентип. Итимди эчитип алып, койлорду кайрып келип, койлорго ыр окуп берип, алардын кол чабууларын элестетип, анан кайра жүгүрүп итим менен кетип, ушинтип атып ошол күн өтүп кетчү. Кайра келатканда анан кийин айылга койду айдап киресиң, ар кимиси өз жагына алып кетет. Эжем экөөбүз буга малды жайлап коюп анан үйгө кирчүбүз. Биз оокат кылып өстүк. Биз талаада чөптү чаптык, чөп жыйнадык, картошка каздык. Ал убакта деген совхоз болчу, школдун совхоздун картошкасын школдон чыгарчы. Биз аябай оокат кылып, оокатка, жумушка ушундай бир бышып өстүк да. Андан эчтеке болгон жокпуз бирок. Эч нерсе болгон жокпуз. Тажрыйба гана болду. Азыр белгилүү актрисалар, кыздар дагы актриса болуп, анан Инстаграмдын тили менен айтканда контент тартып, ушундай рекламалар, жарнамаларды алып ушундай иштеп атышпайбы? Байкайм, Инстаграмыңызды деле иштетпейт экенсиз, кыздарыңызды такыр жүктөбөйт экенсиз, алар менен видео деле тартпайт экенсиз. Эмне үчүн? Ишенесиңби, ошондой жакта мактанганды да жаман көрөм. Анан муну алдык, муну жедик деп ошондойду да жаман көрөм. Жакпайт, мен өзүмө жакпайт. Ошону жасап аттып анан блин деп ойлоп не надо дейм да. Мама, момтели, тигинтели не надо дейм, кереги жок. Ичкен чычканыңардын баарын эле Инстаграмга жүктөп эле баарын жасай бербегиле. Деп мен эми кызымго ал аны күйөөсү билет. Тыйса күйөөсү тыйсын, мен тыя албайм аны. Анын жашоосу бөлөк, анан бер жагынан мен жөн эле жашаганга аракет кылам. Жөн эле. Инстаграмды өтө иштетпейм. Анда санда бир нерсе салып коем, анда санда кинодон көбүрөөк эметишет да мени. Эже ушуну салып коюңуз, эже мынтип коюңуз депчи. Анан ошол киного барганда ошо блогер кыздар болуп калат кээде. Ошолорду да тартып калышат го. Ошол кыздар жасап ошолор салып калат да. А так мен жанталашып деле Фейсбукту деле иштетпейм. Анда санда гана сүрөт салам. Кээде көңүлүм келип калганда видео кылып салып коем. А так өтө эметпейм. Кызыңыздын күйөөсү, күйөө балаңыз тууралуу кандай, күйөө балаңыз кандай чыкты? Кызыңызды турмушка үйрөп атканда кандай ишенич менен же кандай кооптонуу менен, кандай сезимдер менен узаттыңыздар эле? Эч кандай кооптонуу сезим болгон эмес, анткени адам өзү жакшы көрүп аткан жигитине чыгып аткандан кийин эмнеге кооптонуу болот? Тем более ал ошо мындай кинодо, маданиятта, культурада, искусстводо жүргөн адам болгондон кийин мен эч кандай кооптонуу болгон эмес. Өзүң жакшы көрдүң, өзүң жашайсың. Анан күйөө балам жакшы чыкты, жаман болгон жок, Кудайга шүгүр. Кыргызстан эмес, азыр Орто Азияда башы көрүнгөн жакшы актер болду. Адам катары өтө жакшы адам. Экөөбүздүн ортосунда өтө чоң сый бар. Мен дагы Эмил деп сыйлап турам, ал дагы мама деп сыйлап турат. Балдары сонун, жакшы, Кудайга шүгүр, чоңоюп атат неберелерим. Өзү өтө жөнөкөй, Эмил жөнөкөй адам. Жөнөкөй үй бүлөдөн өскөн жөнөкөй адам. Бирөөгө чоң сүйлөп, бирөөгө момдайм дегенден эле көргөн жокмун мен. Андай эмес, баардыгын түшүнгөнгө аракет кылат, баардыгына жардам бергенге аракет кылат. Адам негизи бул жашоодо жашаган, жаралган дагы милдети адам адамга жардам бериш керек, адам адамды жакшы көрүш керек. Өзүнүн посттарынан байкап калам Эмил Эсеналиевдин мындай Марат Козукеевдин күйөө баласы деген жоопкерчиликти кыздарыңыздан биринчи дагы ошол мырза дагы сезет экен, ошону татыктуу алып жүрөйүн деп аракет кылат экен да аябай. Ошол азыр ошо Марат Козукеевдин тиги күйөө баласы десе эми азыр сиз Эмил Эсеналиевдин кайненесиз да болуп калды да. Ошондуктан мен ак жол гана каалайм. Мындан да жакшы болсун, мындан да жакшы фильмдер чыксын, жакшы кинолорго тартылсын, элге жан дүйнөсүнө жакшы азык берсин. Ошол кызыңызды турмушка узатып атканда ошол репортажды мен жасаган болчумун. Анан өзүңүз деле сезип көрүп турат болушуңуз керек. Сиздердин көз алдыңыздарда Эмил мырза өзгөрүп, жакшы жакка чоңойду окшойт дейм да.
жакшы жака чоңойду. Адам өсүү процессинде болуш керек да. Адам жакшы жака өсүш керек. Өскөндө дагы жакшы жака өсүш керек. Атты көздөй эмес, кыйшык эмес, жыгылып калуу эмес, сойлоп кетүү эмес. Адам өйдө көздөй өскөнгө аракет кылыш керек. Адам өзүнүн духовный жагын дагы развивать этиш керек. Бардык жагынан развивать этиш керек адам өзүн. Жөн эле уктап, анан жөн эле тамак жеп, анан кайра уруктой мышыктай болуп жашабаш керек да. Мышык деле иногда бактын башына чыгып эки жакта карайт го. Ошол сыяктуу эле адам дагы өзүн дагы караш керек. Адамдын эң кыйын нерсеси өзүнүн кемчилигинин үстүндө иштөө. Адам кемчилик өзүн идеально көрөт. Ар бир адам өзүн менде кемчилик жок деп жашайт. Бул өтө чоң адашуу болуп калат да. Адамда кемчилик болот, бирок ошол кемчиликти аракет кылып, ошол кемчилигин, ошол жаман адатын таштаганга аракет кылган адам, значит жакшы адам. Ал жакшы жолго барат. Айсалкын эжем, сиз эгер уруксат берсеңиз, өмүрлүк шеригиңиз тууралуу дагы суроо узатып кетейин, эгер сиз каршы болбосоңуз. Эми каршы болбойм. Кандай жашадыңыздар? Мен Марат менен 20 жыл жашадым. 20 жылдан ашыгыраак жашадым. Эми Кудайдын буйругу экен, эрте кетип калды. Жашаса болмок, ошо кыздардын урмат сыйын көрүп жашаса болмок, дагы деле көп чыгармалардан бир жакшы нерселерди жаратса болмок. Театрда өтө жакшы спектакльдер бар эле, жакшы жаратып келат эле. Айла жок. Кудайдын буйругу экен. Демек маңдайына жазган нерсе ошол. Мен ага каршы чыга албайм. Мен бул нерсе менен смириться эткем. Адам өлөт, анан кайра төрөлөт, кайра туулат деген нерсе менен өлбөй турган адам болбойт. 1000 жыл жашасаң да акыры барып жаныңды бересиң. Ошондуктан мен мурда коркчумун, азыр коркпойм мен. Эмнеден коркчусуз? Өлүмдөн коркчумун. Марат өлгөндөн кийин менин ошол өлүмгө болгон нерсем таптакыр өзгөрдү да. Мен ойлочумун, экөөбүздүн эле кары өлөбүз депчи. Ушундай бир бишенч. Адамдарда бардыгында эле ушундай элестөө болот го, карыганда өлөт. Анан кийин Марат өлгөндөн кийин менде ушундай бир нерсе болду. Демек адам бүгүн бар, эртең жок болот турбайбы? Демек мен туура эмес ойлонуп жүргөн турбаймынбы? Бүгүн турган адам эле жок болуп өлүп калат турбайбы? Ошондо менин өлүмгө болгон нерсем башкача болуп калды. В любом случае өлөт турбайбызбы? Демек ошого даяр жүрүш керек экен да. Внезапный өлүм болот экен, внезапный. Эң кызыктуусу ушул да. Күтүлбөгөн жерде. Бирок бизге эч ким айткан эмес да. Эртең же бүрсү күнү сени алып кетем. Сен 90го чыгасың, сен 70ге чыгасың, сен 80ге чыгасың деп айткан эмес да эч ким. Ошондуктан ойлойм мен, өлүмгө ар дайым адам даяр болуш керек. Ар дайым даяр болуш керек. Мен ага жер өлүм жөнүндө ойлонгон эмесмин, Мараттын өлүмүнөн кийин. Мен ага жерде деле энемди деле жоготком, атамды деле жоготком. Мен ойлогом эми алар карыды, өлдү деп. Көрсө адам ошо внезапно ушундай бир күтүүсүз жерден дагы өлөт турбайбы деп, Мараттын өлүмүнөн кийин мен өлүмгө башкача карап калдым да. Өлүмгө даяр жүргөн адам өлүмдөн коркпойт. Өлүмдөн коркпогондон кийин башка нерседе коркунуч болот. Коркунуч жок болуп калат. Башка нерседе дагы. Өлүмдөн коркпогондон эмнеден коркосуң? Жыгылып кеткенден коркосуңбу же эмнеден коркосуң? Дүнүйөңдү таштагандан коркосуңбу? Балдар бешиктеги бала деле калып өмүр сүрүп атпайбы? Атасы же энеси өлүп калып эле чоңоюп атпайбы? Кудай өмүр берсе алар деле чоңоюат. Эми Кудайга шүгүр, мен азыр бүгүн же эртең өлүп калайын деп аткан жокмун. Кудайдын берген күнүн жашай берели. Бирок мен ар бир күнү өлүмгө даяр жүргөн жакшы. 20 жылдан ашык жашаптырсыздар, анан сиздерде сүйүү күчтүү болдубу же ортоңуздарда сый урмат күчтүү болдубу? Биринчи сүйүү болот. Анан балалуу болгондон кийин балага өтөт. Анан акылдуу боло баштаганда кой деп аны аяп, анын жумушун аяп, аны ошол чыгармачыл адамдын тылы бекем болуш керек. Мен ар дайым айтып келем ушул нерсени. Бир үйдө эки чыгармачыл адам болсо,
аял заты ошол үй бүлөнү, баланы, быттарды кармап турат да. Ошол нерсе бекем болуш керек, тыл бекем болуш керек. Ошондо сенин жолдошуңдун чыгармачылыкка болгон жолу бекем болот да. Ал дагы аркасын карап, менде бардыгы жакшы, ишеничтүү деп алдыны көздөй кадам таштап кете берет. Мен ошол өзүмдүн кесиптештериме же мындай нерселерге айтам. Күйөөң чыгармачылыктабы, демек сен тылды бекем карма. Күйөөңдү бутка аралаштыра бербе, анткени ал чыгармачыл адам, анткени ал эркек. Тылды бекем кармап, ошого шарт түзүп бер. Эми кандай болуп кеткен күндө дагы мындай жаш өткөн сайын сый менен урмат болуп калат. Түшүнүү болуп калат, ишенич болуп калат. Бул баламдын атасы бизди багып атат, эми чыгармачылыкта жүргөн адам деп түшүнүш керек да. Чыгармачылыкта жүргөн эркектерди түшүнүш керек. Түшүнүш керек. Аларга деле кыйын. Мындай бир нерсе кылса эле көрүнүп калат да алардыкы дагычы. Же болбосо тентектик кылган эркектерди толтура эле. Ал адамдардын көз алдында жүргөн үчүн алардыкы чыгып калат, билинип калат, көрүнүп калат. Алар эки эсе страдать этишет. Мүмкүн 5 эсе страдать этишет. Ошондуктан аларга деле кыйын. Негизи эле чыгармачылыкта жүргөнүбүз кыйын. Элдин көзүндө жүрүш кыйын да. Агайдын турмушунда башка айым пайда болгондо сиз кандай, албетте кайгырсаңыз керек же ошого даяр болуп калдыңыз беле? Жок, мен кайгырдым албетте, кантип мен кайгырган жокмун, мен мындай элемин деп айта алам. Кайгырдым, бирок мага берген, менин жашоомдо кезиккен ошол бир эжелер, мага акыл айткан адамдар абдан жакшы болду. Өчөшпөгүнүң, кое бергениң, жакшы сөз сүйлө, жаман сөз сүйлөбөгүнүң. Эми башында албетте бир баягы угуп эме болгондо бир агониялар болду. Ошол убакта эле ойлодум, бул бир эле жактан кетпейт, сөзсүз эки жактан кетет. Бул акылдуу аялдын эле чечими болуш керек. Ошо. Өзүңүздөн да издеген турбайсызбы? Да, эки жактан кетет. Бир эле жактан кетпейт. Даже мен Мараттан сурагам, эмне себептен ошондой болду? Мен кай жагыңан жаңылдым, эмне болду? Мүмкүн десем жок, эч кандай андай сенин жаңылууң жок, бул менин жаңылуум деди да. Бул мен жаңылдым. Мен жактан кетти бул нерсе деди. Ошол мен жактан кетти деген нерсе мага дагы көп жакшы мындай бир мүмкүн токтоолукту, сабырдуулукту бергендир. Ошол эле аялды мен көп күнөөлөй алган жокмун. Эгерде Марат жок деп койсо, ал аял дагы калып эле калмак да. Эми мүмкүн ал жаман деле болгон жок, эркек уулдуу болду. Өзүнө аябай окшош экен баласы. Эркек уулдуу болду. Мен ал аял менен өтө жакшы мамиледемин. Эми өлүп калгандан кийин эмнени талашып, эмнеге урушам? Мен азыр акылымды айтып турам, мындай бол, андай бол. Тиги бала кандай деп сурап, кичине белекчи бишкегимди берип коем. Ал деле актриса да, ал деле роль ойнойт. Кудайга шүгүр, жакшы ролдорду чыгарып атат азыр. Мен абдан кубанычтамын ал үчүн. Жакшы спектакльде, жакшы этапны, жакшы роль чыгарып койду. Мен айттым, молодец дедим. Ушундай болуп иштеш керек. Ушундай болуп иштеш керек. Үйүңө да жетиш, баланы да бак. Театрга келип актриса да бол. Мамаңа жакшы. Мамасы менен чогуу турса керек эле. Мамаңа жакшы карап, жакшы эметкениң эми сен эми Кудайга шүгүр. Чоң аял болуп калдың. Деп экөөбүз жакшы сүйлөшөбүз, жакшы чай ичебиз, жакшы кофе ичебиз. Бул суроону эмне көрөт айтсалык эже, мындай турмушту кечирген аялдар бар да, бир эле чыгармачылыкта эмес, жөнөкөй турмушта деле. Билем, көп эле андайлар. Анан эгер ушундай үй бүлөсүндө олку-солку мамилеси болуп аткан айымдар болсо, демек ушинтип эле түшүнүү менен мамиле кылыш керек дейсизби? Түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Анан аны өч кылып алып, бала чаканы атасына каршы коюп, душман кылып койгон болбойт. Бул нерсе деле өтөт. Бардык нерсе өтүп кетчү нерсе го. Ал деле өтөт. Мен ойлойм эми мендей болгула деп бардыгын үгүттөй албайм, бирок түшүнүү менен, сабырдуулук менен, сүйлөшүү менен бардык нерсени чечсе болот.
бардык проблеманын чечиле турган жолу бар. Жыгылып кеттиңби? Тур акырын, тур дагы ыйлап сыктап акыры андан ары жолуңду улай бер да акырын. Ошол жерде жыгылып жата бересиңби кечке. Өлүп калбагандан кийин. Жөнөкөй эле нерсе деп карасаң, ошол проблемага жөнөкөй болуп чечилип кетет. Өзүң момтип, чырмалыштырып, ороп, чатыштырып, кармап отура берсең, ошондой болуп отура берет. Чатышып, эч жагынан чыкпай, башы чыкпай, аягы чыкпай отура берет да. Мен ойлойм, бардык нерсеге жөнөкөй караш керек. Болот, өтүп кетет деп. Бул жашоого жалгыз тура элесиң, анан жалгыз кетесиң деп айтышат го. Сиз бул жашоодо тапкан эң ынак адамдарыңыз, курбуларыңыз болдубу же бара-бара бардыгы эле четтеп жалгыз каласың дешет го? Бул жашоодо театрда курбуларым бар. Бирок эми театрда актриса курбу болот алар. Менин эң жакын курбуларым менин классташым. Менин ырымды, сырымды, анын ырын, сырын баарын экөөбүз бири-бирибизге айткан менин классташ курбум бар. Экөөбүз бири-бирибизге бала чагыбыздан чоңойгонбуз, бир көчөдө чоңойгонбуз. Ошондуктан менин эң жакын курбум, менин сырдашым, менин ынагым, менин даже бир тууганым эмес, менин классташым. Ошондуктан мен ага каалаганымды айтам, ал мага каалаганын айтат. Экөөбүз түнү менен уктабай да коебуз. Кээде сүйлөшүп отурабыз, кээде 2-3 ай жолукпай деле калабыз. Телефондон деле сүйлөшпөй калабыз. Бир убакта анан ай барсыңбы деп сүйлөшүп калабыз. Ошондуктан мен всегда менин айта турганым, менин ичимдеги оюмду айта турган адам бар. Демек, ошо сырыңызды төкпөй чачпай айта турган адамыңыз бар экен. Анын да сырын мен төкпөй чачпай ошол жерден угуп бере алам да. Жашоо менен мындай барып көп нерселер калат экен, өзүңө жакын нерселер сени менен кошо жүрөт экен. Анча-мынча баягы болгон нерселер кала берет экен. Тандалып электен өтүп, жакшы баягы өзүңө жакыны калып, өзүңөн алыстап кете берет экен. Баягы жаш кезиңде эле шарактап ары менен жүрө албайсың. Ошо. Аттың убакыттын тардыгы экен, сизди да кармап койдумбу деп бир аз тынчсызданып атам. Анан сизге байланышка чыкканда мындай үнүңүз сүрдүү болуп, эжеке менен кантип маектешем, берген суроолорума кагып силкип, мындай ачылбай койсо эмне болот деп аябай кыжалат болуп келдим эле. Эми мен атайын келгенден кийин мен ачылып сенин берген суроолоруңа жооп беришим керек да, же болбосо келбей коюшум керек болчу анда. Айрым бизге окшогон алып баруучулар билет, чакырган коногу мындай маанайына караппы же ошол обстановкага карап мындай ооба жок деген эле кыскача жооп берип койсо деп эме кылып каласың да. Тойбой каласың. Тойбой каласың. Сизге рахмат айтам, ушундай ачылып көрүүчүлөргө сырт төгүп бергениңиз үчүн. Чыгармачылык ийгилик эжеке. Ошо мен айтып атпайсызбы, менин көрүүчүлөрүм көп аялдар деп. Ошо көрүүчү аялдарга, ошол кыз келиндерге, сиңдилериме, эжелериме баарына мен жакшы нерсени каалайм, бирок ар дайым сабырдуулукту каалайм. Сабырдуулук бул жаман жакка алып барбайт. Ошондуктан жашоодо ар кандай нерсе болот. Андай болбосо дагы сенин жашооң дагы кызыксыз боло бериши мүмкүн. Мүмкүн ошол кандайдыр бир себеп болуп, ошондой болгондон башка нерсе ачылып кетиши мүмкүн. Ошонун себебинен да. Мисалы үчүн мен ошондой эле Мараттын өлүмүнөн өлүмгө болгон мамилем өзгөргөн. Если андай болбосо, анда мен деле жөн эле жүрө бермекмин да. Адамдардын баары кандайдыр десем мындай бир нерсени жай кабыл алып, ошону эмоцияга алдырбай иштетип, анан кайра ошонун натыйжасын чыгарып берүүгө аракет кылыш керек. Жаман жакка эмес да, жакшы жакка. Биз всегда негативдүү биринчи ойлойбуз да. Жок, андай эмес. Жакшы жүрүш керек. Билбейм, жакшы маанай менен жакшы жүрүш керек. Если даже көчөдө кетип барат да, ичиңде скромно кетип барсаң, мен ичимде жакшы нерсени айтып кете берем да. Интервьюңуздан бир сөздү окуп калдым, анан ушундай байкаган адамдар бар экен, таасирленген адамдар бар экен сиздей деп таң калдым да. Дептирсиз мындай көчөдө баратканда дагы мындай жаш кызды көрсөм, таза, тунук, аруу кызды көрсөм, ушундай болуп сакталып калса экен, ошол нерсесин деп ойлойт экенсиз. Анан
ушундай адамдарды байкаган, азыр мындай айтайын дегеним, баягы кыйма чийме турмушта антип бири бирибизди байкабай эле жүрө беребиз. Ошондойдо жүрө беребиз. Кээде автобуста туруп мен адамдардын мындай көзүнөн бактылуу көз караштарды, жакшыларды издегим келет да, тапкым келет да. Анан бизде көбү кабагын бүркөп алып эле могу түңүрөйүп жаман болуп кете беришет го. Мен дагы түшүнөм аны. Мүмкүн үйүндөн тамак ичпей чыктыбы, же эртең менен аял менен урушуп чыктыбы, же баласына жини келип бир жаман сөздөрдү айтып чыктыбы, автобуска киргенде эле жаман урушуп кирет да. Анан кийин мынтип карап отурам да. Анан кээ бирөөнү көрсөм, ушундай таптаза бойдон, жакшынакай бойдон. Конечно, ошондой бойдон болот, бирок ага дагы бир сыноо келет да. Ошо сыноону да ушундай жакшынакай кылып алып өтүп кетиш керек да. Адам адамга жакшы гана сөз айтыш керек. Жакшы көрүш керек. Азыркы тил менен айтканда психологдор айтып атпайбы, өзүң кандай болсоң, коомдогу адамдарды дагы ошондой сенин күзгүң алар чагылат депчи. Баягы ошо сиз аруу, тунук айымдарды көрөм десеңиз, демек жан дүйнөңүз ошондой экен деп терең ишендим. Ошондой болгонго аракет кылам. Ошондой болгонго аракет кылам. Бардык адамды, ошо кайгырган адамды да түшүнгөнгө аракет кылам. Демек үйүндө бүгүн бирдеме болуп атат. Бүгүн эртең жакшынакай маанай менен кирет деп. Жакшынакай маанай көз караш менен кирет деп да. Анан билбейм, эми адамдар всегда сабырдуу болгонго чакырам. Чыдамкай, сабырдуу болсо ошонун баягы сабырдын түбү сары алтын дегендей, бир алтыны чыгат да. Ушундай подкасттарга өзүң жан дүйнөң каалаган, бирөө менен сүйлөшкүң келген адамдарды чакырасың Майеке, чындыгында. Сиз да ушундай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Сиздин кинолоруңузда, ролдоруңузду деги эле сиз мага кандай айым болду экен, мындай деп кызыкчумун да. Анан ушул бир аз болсо дагы сиз жөнүндө маалымат алдык. Ошол көрүүчүлөргө айтар сөзүңүз болсо аягында. Ошону эле айтам мен, кымбаттуу менин эже сиңдилерим, ошол бөбөктөрүм деп кичинекей бардыгыңарга ушу сабырдуу болгонго чакырат элем. Адамдан жакшы гана нерсени көргөнгө чакырат элем. Жаман адамдан да жакшы нерсени издеп тапса болот. Ошондуктан мындай позитивде жүргөнгө. Ар дайым позитивде жүргөнгө. Бардыгы жакшы болот деп. Бардыгы жакшы болот. Бардыгы жакшы болот демек. Чоң рахмат сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, аттың убакыттын аздыгы 2-3 саат сүйлөшсөк дагы мен сезип турам Айсалкын эжекем мындай ички дүйнөсү мындан дагы кенен айта турчу сөздөр көп экен, бирок ушул убакыттын тардыгы болуп жатат. Сиздер да убактыңыздарды бөлүп ушул берүүнү көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат айтабыз. Жакшы ой пикирлериңиздер болсо комментарийге жазып койсоңуздар ыраазы болобуз. Немесе кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар дейбиз.